Assalamu alaikum. Facebook kollanıcılar, assalamu alaikum. Bağbanдар жамааты, саламатсыздарбы? Мына туғандар, biz 1 май айылына кетип атабыз. Алабуканын эң Камчаткадагы айылы. Şu Muhtarбек Жербаев деген жигит бул жерде айыл өкмөт. Ошонун чакыруусу менен Багдаватка кетип атабыз. Бүгүн Чаткал районунун Сумсар айылында өткөзүп бердик Багдаватты. Ал жерде бүтүрдүк. Азыр болсо мына түштөн кийинкиге дагы бир чогулуш болот, Кудай кааласа. Мына ушул 1 май айылына кетип атабыз. Мына туугандар көрүп атасыздар. 1 май айылынын жолун көрүп атасыздар. Шифер болуп калды, шифер деп өтүп атат машина. Но ушул жерлерде асфальт кылыш керек. Хорошие дороги, это хорошая экономика. Хорошие дороги, это хорошая связь. Хорошие дороги, это самое быстро развитие способствует эткен бул жакшы жол. Жолуң начар болсо, сага конок да келбейт. Жолуң начар болсо, сага машина да келбейт. Жолуң начар болсо, сен менен байланыш кысы да келбейт да. Ошон үчүн чоңдор, силер жолду оңдогула. Силер ресторан салып атасыздар, кафе салып атасыздар, ночной клуб ачып жатасыздар, баягындай развлекательный заведенияларды салып атасыздар. Бул эмне? Адамдарды ожирениеге алып келет дагы, эмне? Морально разлаганиеге алып келет ошол ночной клубдар, ресторандар. А эгерде силер анын ордуна эмне? Жакшы бактарды курсаңыздар, жакшы жолдорду салсаңыздар, жакшы ушул социалдык мындай мектептерди ачып элге билим берсеңиздер, ошол эл өсөт. Силер эмне кылып атасыңар? Кафени ачып койдуңар азыр. Мына Оштун өзүндө эле 2000 кафе бар экен, Ошто. 2000 кафеге эң эле аз киргенде күнүнө мисалы үчүн бир 50дөн киши кирсе канча киши тамак жеп чыгып атат? Ал жерде билесиздер, тамактардын бардык столовойлордо, бардык жерлерде тамак эмне? Усилитель вкуса, китайский соль менен жазалат. Мына ошол китайский соль менен жазап туруп, элдердин бардыгын уулап атасыздар. Бардык салаттар дагы кошулат, ал тамактардын бардык түрлөрүнө, особенно мына ошол Мадинадагы бардык эле ошо уйгурский лагман менен тамактанып калган бир туугандарыбызды карасаңыздар, өтө семирип кеткен. 90%-на жакпайт ал. Семирип ооруп атат. Мына ошол кафенин ошонун пайдасы. Мына айылдарга вложение кыл десе жаман көрөсүздөр. Мына айылдардын акыбалын көргүлө. Мына айылдарда акыбал мындай. Эчтеме өскөн эмес, бир да дарак жок. Жалаң эле эмне? Популизм. Ошол чоңдордун чыгып берген отчетторунун бардыгы эмне? Голый популизмде. Эч кандай иш жылбайтат, эч кандай движение жок. Союз мезгилинде кандай болсо, ошондой болуш керек эле. Жок, кандай эмес. Туугандарым, бардыгыңыздардан суранамын. Айылга көңүл бөргүлө, айылга көчүп келгиле, айылды көтөрөлү. Элин көтөрмөйүнчө биздин борборубуз көтөрүлбөйт, элибиз өспөйт. Мына караңыздар, бар камыш басып жатат мына жерлер. Буягында болсо, мындай жерлерди издеп жүрөт. Ушундай жерлер болсо, биз деген дыйканчылык кылат элек, багбанчылык кылат элек деп ушундай жерлерди издеп жүрөт. Бирок аларга эмне? Жер жок. Кыргызстанда болсо, мындай жерлер жөн эле жатат. Эчтеме жасалбайт бул жерлерге, бирдеме өстүрүлбөйт. Жөн эле жатат жерлер. Ушул жерлердин бардыгын өздөштүрүш керек, туугандарым, өздөштүрүш керек, сууну чыгарыш керек. Мындай канал бар экен, ушул каналга сууну салып туруп, насос менен мынакка айдап туруп, маяктын бардыгын мистеп акылып таштаса болот. Мистенин мекени экен бул жерчи. Мына ушул 1 май айылында эң биринчи болуп Кыргызстан боюнча мөмө жемиштерди базарга чыгарса болот. Бишкектин базарын булар ээлеп алса болот. Бирок тилекке каршы эмне? Ушуну
кыла турган, ушуга направление бере турган биздин министр экономика жок, биздин айыл чарба министри жок, ондой ушундай направление берип иштете турган элде. Мына башчыларыбыз өздөрү ушуга заинтересованный эмес да. Жөн эле бир тептеме эле бирөөнү наказывать этип эле бири-бирибизди куулап жүрүп эле убакыттан кетирип атабыз да. Аны наказать эт, буну наказать эт. Азыр ушул тапта эски коррупционерлер менен күрөшкөн аракет болуп атат. А бирок ошол эле кезде жаңы коррупционерлер алар эмне? Алар дагы эмне кылып атат? Криминал кылып атышат. Алар дагы жеп атышат. Аларды кийинкилер текшерет. Кийинкилер текшерет. Ошондо замкнутый круг. Бири-бирибизди наказывать этип отура беребиз. Андай кылбаш керек. Уже эмне? Башкача иш тутуш керек. Отуруш керек, созидать этиш керек. Бардыгын бир башка буруш керек, дагы башкача бир иш алып барыш керек өкмөт башчы. Башкача. Давай, тур, иште, мынаны кыл, ар бирине участок бөлүп бер, ошону гүлдөтсүн, ошону жасасын, элге кылып берсин деген бир ушундай аракеттер болуш керек. А наказание менен биз эч нерсе чече албайбыз. Мына наказывать эткендерди эле көрүп атабыз да. Отурат, бир апта отурат, бир аптадан кийин кайра чыгып кетет. Отурат, бир ай отурат, бир айдан кийин кайра чыгып кетет. Кайра мурункудан дагы злой болуп, мурункудан дагы башкача иштерди жасап атышат. Ол пайда алып келбейт, ол наказание. Одан пайда жок. Башкача бир формасын ойлоп чыгып, мына ошолорду иштетүү керек. Иштетпесек болбой калды. Мына көрүңүздөр кандай сонун жерлерибиз бар. Мына ушул жерлерди пайдаланбай, бир иш кылбай, убакытты өткөзүп атабыз. Бардыгыбыз эмне? Саясат, сайышып эле жатабыз да. Пайда жок. Бир дискуссия, пайда жок, бир полемика, пайда жок, бир обсуждение, убакыт кетип атат. Андан көрөктөө ошол саясаттан көрөктөө отуруп туруп чыгып эшикке бир көчөт болсо дагы отургузуп койсо, ошол 1000 мертебе пайда болот эле да ошол кишиге. Убакытты текке кетирбей бак отургузууга аракет кылыңыздар, туугандар. Мына сонун лотоктор болгон, Союздун кезинен калган лотоктор, ушуларды дагы биздин бир туугандарыбыз не кылып атат? Булар да сындырып, сатып, жок кылып ушуну кылып атышат.